Достор, суу самырда тоонун башына чыгып бартабыз кайра эле. Жанындагы бүгүн таластын намысын коргоп аткан чабуулчусу Майрамбек Рыспеков, таанышыңар баарын эле. Бери ары кой маке, саламдашпай. Короче, дагы өйдө эле бартабыз. Македе мынчалык бийиктикте эч ким интервью алган эмес. Мороженое колубузда. Өкүбүздө тең. Азыр момунда отурабыз дагы. Ушунда отуралы, маке. Жайлоодо мороженое жегем элек. Бүйүп калып улактырганда. Ооба. Эмесе достор, жанымдагы оюнчу дагы жолу кайталап коеюн. Майрамбек Рыспеков. Майрамбек, сен өзүң негизи сөзгө жок элең. Бүгүн ачылып, чачылып кенен интервью күтөт сенден. Мындайча айтканда көрөрмандарың. Ошондуктан колдон келсе кенен жооп берме. Ооба жок деп жооп берме жок. Айта кетмекчи, бул ошо финал болуп, эртең финалга чыгышты. Майрамбектер финал болуп элек. Возможно, сиз азыр бул видеону финалдан кийин көрүп аткан болушу мүмкүнсүз. Ошондуктан айтып коеюн дароо эле. Бүгүн 29 июнь. Талас командасы Кожомкулдун 130 жылдыгында финалга чыккан учур. Бирок финалды коймой элек. Маке, сен алгачкы 2 оюн боюнча пикириң. Азырынча мындайча айтканда Талас командасында белгилүү же жакшы оюн көрсөтүп аткан көстөйбесиң, сен болот окшойсуң. Негизи өзүң кандай баа бересиң оюндарга? Оюн эми кече Суу самыр командасы менен да кызык жүрдү. Бүгүн эми нарын командасы көп жакшы дайындыкка келбеттир. Эртең буюрса чүй менен ойнойбуз. Алар да бүгүн утту. Күчтүү экен. Күчтүү балдар чогултту. Ошо командалык оюнубуз жакшы болот. Ошо команда мыкты болгон үчүн оюн болот деп ойлойм мен. Команданы канча убакытта түздүңөр? Даярдандыңарбы дегендей. Аттарды, команданы ким курап келди? Аттарды ынтымактын аттары жартат алтат. Анан кийин ушу ынтымактын жетекчилери жагынан түзүлдү окшойт. Мага чалды 15-inde. 15-inde чалды. Ушундай область кен кел ойно деди. Макул деп келдик. 23-inde бир жол тренировка кылдык. Iya. 23-июнда бир тренировка кылды, анан келдик бул жака. Ошондо канча тренировка өткөрдүңөр? Канча машык болду? Машыгуу бир эле жолу болду. Бир эле жолу машык болуп анан келгендегиңер, Бир жолу ат бастырдык. Суу самырга келгенде бияктын абасы бийик. Баягы аттарга бир аз кыйыныраак болуп калат экен деп айтып атат. Сен ошону сезе алдыңбы? Ооба, колдор буулуп калып атат. Абасы бийик болуп. Чындап эле сезилди, Чындап эле сезди. Сен азыр береке минип жүрөсүң, Ооба, береке минип. Буга чейин мингенсиңби атты? Жок, биринчи жолу минип атат. Биринчи жолу минип атасың. Эми береке менен экөөң эриш аркак чоңойгондой эле оюн көрсөтүп атасың да. Же береке ошондой ыңгайлуу атты экен? Береке жакшы ат экен, ойноп экен. Бардык жагы урушта бар экен. Бир минус жери ушу казанга жакшы токтобой өтө берет экен да. Казандан өтө берет экен? Казанга токтобойт экен. Жакын жерлерден токтоп калат экен, өтө күчөгөндө токтоп кетет. Эртең Сары Өзөн Чүй командасы боюнча эмне ой айта аласың? Команданы байкадың да ойногон. Оюндарын, аттарын, оюнчулардын кимисин өзгөчө белгилейт элең? Оюндары, балдардын баары эле биртегиз чыктып атат. Сейитбек бар экен, Бекназар. Баары эле жакшы оюн көргөзүп, чаап жүргөн балдар баары эле. Алар да утабыз деп турат, биз да буюрса утабыз деп турабыз. Силердин артыкчылыгыңар эмнеде болушу мүмкүн? Алардын артыкчылыгы эмнеде болушу мүмкүн? Сары Өзөндө. Биздин артыкчылык жекеме-жекеде болушу мүмкүн. Ошо жекеме-жекеден көбүрөөк алабыз го дейбиз. Демек ортодогу аттарга көбүрөөк ишеним жазып атасыңар. Ооба, буюрса. Сен Достукта бир жыл болду, бир сезон, быйыл экинчи жыл, оюн көрсөтүп атасың. Достук командасы менен Бакубат Таластын айырмачылыктары эмнеде экен? Команданын негизинен жалпы жонунан баягы команданын мүнөздөмөсү, оюн жагы, аттары дегендей айырмачылык эмнеден байкадың?
Айырмачылыгы Бакубат Талас командасын жагында ойм. Ошол командадан өсүп чыккан. Ал жакта байкелерге рахмат. Анан ушу Бакубат Талас командасынын балдарды ынтымак алат. Командада жаш балдар чыгарып ынтымак командасына өткүзүп берип коет анан. Ошонун себеби менен мен дагы ушу Достук командасы чакырып ошол жака кеттим. Бакубат командасы деле жакшы команда, жаштардан түзүлгөн. Достук командасы тууралуу ошо эмне болуп чакырып калды? Силер менен жүзмө-жүз көрүшүп, сүйлөшүп чакырды беле же телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу? Алгачкы сүйлөшүүлөр кандай болду? Анан биринчи келген сунушта өзүңдү кандай сездиң? Былтыркы жылы Достук ынтымак биримдик командасына бардыгы эле чабып келаткан балдар чапкысы келет болуш керек. Ошондой эле мен да чапкым келген. Достук командасына. Ушу 3 команда чапкым келген. Достук ынтымак анан Биримдик. Биримдик, айыба. Ынтымак командасына тажрыйбам жетпей өтпөй алгам. Анан кийин 140 жылдыкта Бакубат Талас менен бардым командасымен. Ал жактан анан ошол оюнда Достук командасы чакыруу болду. Ошо алгачкы чакыруу кандай жүрдү? Негизи мага кызык да, ушу көкбөрүдө трансфер кандай жүрөт? Кафедеби, телефон аркылуу кандай жүрөт? Оюнчулар аркылуу чакыруу болгон башында. Оюнчулар келип, Кимиси келди ошо? Белек Мукаев келди. Ушундай бизге чап. Ал деле айткан жок кайсы командага ойнойсуң, кийин ойной турган оюң барбы деди. Ооба дедим. Ошону байкем аркылуу сүйлөшүүлөр болуп. Кайсы байке? Өзүм байкем бар. Бир тууган. Аталаш чыгатам аз. Тааныйсызбы биз? Жок. Бирок ал деле ошо көкбөрүдө жүргөн киши окшойт анда. Көп деле аралашпайт, ошол тааныштар аркылуу. Негизи Достук менен контрагың канча жылга түзүлдү эле? Жылы кале, 1 жылдан жаңырып калгандай. Ал жөнүндө былтыр чакырып былтыркы сезон ойнодум, быйылкы сезондо ойнодум. Кийинки сезон Алланын буйругу. Балким буйруп койсо ошол командада деле ойноп көрөм. Достук командасы мисалы анда суроомунду берейинчи. Кайра дагы бир сезон бизге кал деп сунуш берсе, ойной бересиң да? Ооба, ойнойм. Негизи Достук командасы эмнеси менен жакты сага? Баягы ичинден кирип ойноп көрдүң да, мурда буга чейин алар менен атаандаш катары ойноп жүрчүсүң, эми чогуу ойноп атасың. Баягы Достук командасы жакшы, балдар дагы баары көбү менден улуу байкелер. Баары поддержкасын берет. Мындай чап, минт деп. Ошол аркылуу, ошол оюн айткан аркылуу жагат ошол командада жүргөн. Мисалы үчүн Достук командасы сен баягы көкбөрүлүк өзүңдүн тажрыйбаңда орду чоң да эми. Баягы ичинде кирип ойноп калдың, баягы тарыхы болуп калды да сенде. Достук командасынан кандай сабак алдың деп ойлойсуң да өзүң көкбөрү баскычыңда? Эмне кем каршы жагыңды Достук командасынан сен дагы толуктап ошол жагың көзүң жетип бышыктап айтып беришти? Мен толук кандуу мындай кылам деп айта албайм эми. Дагы деле тажрыйба алып келем. Дагы деле алып келатасың. Дагы деле алып келатам. Дагы деле алып берет болушум керек эми. Ошентсе да таптың да бир нерсе командадан? Билбейм эми. Командалык оюн, салгандарды үйрөндүм. Токмок тууралуу. Буга чейин Аскат Аскаров чапчы. Андан кийин сен күттүң беле ошо токмок менен ойноп калам го деп? Жок, күткөн эмесмин ал. Эмне болуп сунуш түшүп калды сага токмок менен ойно деген? Аскат Норста келет келбейт болуп өзү келген жок анан. Токмок тиймесин деп айтышты. Команда талап айтты. Талап айтты. Ошол аркылуу отуруп калдым. Жакты токмок. Эми мурда эле көрүп жүргөн болчу. Жакшы экен токмок. Мындай ойлочу элең ушу токмокту минип калам го деп? Жок. Токмок өзү кандай ат экен? Токмок өтө курчат экен. Күлүк, казаңат өзү алат, токтойт. Ошол жагы менен айырмаланып турат аттардан. Негизи мындай да, эгер мисалы сен Достукка кетип калганда, негизи эле баягы жердештер тараптанбы же команда тараптанбы баягы өзүбүзгө эле чапсаң болмок деген сөздөр болду. Анан кийин мисалы Достукка барганга өкүнбөйсүңбү дегеним да. Андай сөздөр көп болду. Азыр деле айтып келет ал сөздөр. Эми периште эмес, пендебиз баарыбыз. Эл болгондон кийин айта берет экен. Ошондой сөздөр мисалы башында сага катуу тийип атты болуш керек.
аябай катуу тийди, көп сөздөр айтты, көп жаман нерселер жазылды. Эми ал балким түшүнөт деген ойдомун мен баары эле. Эми бара уже түшүнүп баштады окшойт көп эле. Ошо Достук командасынан чалып калганын себеби ынтымак командасына тажрыйбам жетпей өтпөй калгам ошо командага. Ошол себептен Достук командасы чакырды, үйдөгүлөр менен акылдашып. Башында үйдөгүлөр каршы болду, кийинчерээк жиберди. Үйдөгүлөр да каршы болду. Ойной эле койбойсуңбу эми деп түшүнттү. Үйдөгүлөрбү? Апам айтты. Акыркы чечимди ким кылды барып ойнош керек дегенде? Акыркы чечимди өзүң кылдың? Өзүң чечтиң. Бар ойнойм дедим. Үйдөгүлөрдүн баары макул болду, бар ойно. Эми ошол мисалы башында ойноп аткандачы жанагындай катуу сөздөр болду деп атпайсыңбы? Бир мисалы стрессовый абал болду да, стресстик. Бир ушундай бир айнып кетейин деген учурларың да болдубу кээде? Жок, анткени мен сөз берип коюп баргам. Сөз баарынан жогору. Ооба. Өзүм сөз бергенден кийин ошону аткарышым керек. Анткени ал команданын да назарына калып каласың деп айтат. Ошо кайсы команда көңүл буруп атса, ал командадан кетип калып, себепсиз эле кетип калып, ошол команданын назарына калып каласың дейт. Ошого калгым келбейт. Ошон үчүн сөз бердим. Барышка туура келди, бардым, ойноп келатып ошол команда. Эрсултандын Достукка келип калышына сенин кандайдыр бир салымың барбы? Жок, мен салым. Ал жак менен өзүнчө сүйлөшүүлөр болуп турду да. Өзүнчө сүйлөшүүлөр болду. Негизинен бүгүн мына кайра көк форманы кийип, Таластын командасы менен ушу Кожомкулдун турнирине катышып отурасың. Кайрадан ушу өзүңдүн жердештериңе деп айтсам болот. Өзүң облусуңа ойноп калган сезим кандай экен? Сезимдер билингенде жок, эми оюнда баары эле ойноп келет деп түшүндүм. Ар ким өзүнүн областына ойноп келет. Ошондой эле үстүн областка ойноп атам. Сага мисалы 15-июнда чалды деп атпайсыңбы? Кел кошул деп. Ошо чалганда федерациядан чалды да турат, Таластын федерациясынан. Кандай сезимде болдуң? Сүйүндүм, эми областка былтыр Ошто болгон чемпионатта кошулбай калгам. Эмне кошулбай калганын Мунусунда айтты, келдим сразу. Ошо телефон чалганда сен каякта элең? Үйдө болчу. Үйдө, Бишкекте каякта? Айдыла, Таласта. Таласта эле болчусуң. Чалды, анан макул деп келдим. 31 августка Достук командасында силерде даярдыктар азырынча жок эле болсо керек, азырынча башталып элек. Кийинки айдын аяк жагында, 20-ларында башталат дейт го. 9 майда баягы финалда чыгып ойноп калбадыңарбы? Анын үстүнө силердин командаңар дагы 1-орунду алып жеңип кетти, Достук командасы. Ошондо сезим кандай болду? Сезим командага ойноп аткандай, ошо командага жан дүйнөң менен ойнош керек. Уттук, сүйүндүк. Мындайча айтканда, сен баягы Талас командасынан негизи эле 1-ийлерден болуп калдың да. Алдыны көздөй баягы башка команда менен контракт түзүп, мындайча айтканда принципиалдуу атаандаш мененчи 1-ийлерден болуп калдың да. Андан сен артыңан дагы бул көрүнүш дагы башында кетти да. Мындайча айтканда башында муну оор кабыл алып ачкан, андан кийин спорт экенин түшүнүп башташты да элдер дагычы. Негизи эле башкаларына деле кандай деп айтат элең да? Кандай сунушту кеңешти бере алат элең? Кайсыл жактан оюн болбосун көргөзүп бериш керек деп ойлойм. Кайсы команда болбосун айырмасы жок. Айырмасы жок. Бакубатталасы, ынтымак, башка сары өзөмбү, кайсы бир командадан өзүм чакыруулар болуп, ошол команда купулуңа толуп ойногуң келсе, ойной берген тур эле болсо керек деп ойлойм. Өзүм Достук командасына ойнодум, купулума толду, ошон үчүн ойноп келатым. Ошо күйөрмандарга бүгүн эмне деп айтат элең? Күйөрмандарга рахмат, Алла ыраазы болсун. Атайын Таластан бери келишип атат. 2 күн, 3 күндүк жумуштарын таштап, азыр эми жумуштун убагы. Сууга такшни. Ошентип келип бизди колдоп аткандарына рахмат. Негизи үй бүлөң тууралуу айта кетпейсиңби? Үй бүлө 2 туугаммын, менден улуу агам бар. Анан мен үйдүн кичүүсүмүн. Кичүүсү, үйлөнгөнсүң? Бойдокмун. Бойдоксуң азыр.
Айкем үйлөнгөн. Чакасы менен өзүнчө турат алар. Сүйлөшкөн кызың бар? Буйруганы. Номерыңды айта алыңыздар. Майрамбек, сага рахмат. Интервью бергениңе чоң рахмат. Кудай буйруса кыргыз көкбөрүчүсүн канчалык салым кошуп атасың билбейм, бирок сенин да өзүрүң бар. Бүгүнкү күндө могу көкбөрүнүн кыймылдашына деги эле жүрүшүнө дагы өзүңдүн арышыңды, салымыңды кошуп жүрө бер. Бөөдө кырсыктан тышкары бол. Алла разы болсун. Буйрса. Чоң рахмат сага да. Достор, биз суу самырдын жайлоосунун тоосунун боорунда отурабыз. Силер үчүн көрсөтө кетейин мынакей. Бийиктикте. Бир жолу айтайын, Майрамбек Рыспековду мынчалык бийиктикте эч ким интервью албаса керек. Тамашалап айтканда. Кандай тоонун боорунан интервью алган кандай экен? Мен буга чейин деле интервью берген эмесмин. Мен биринчилерден болуп калыптырмын да. Кеңири интервью алган. Кийинкисинде мындан да ачылып жакшы интервью бересиң деп үмүт арталы. Буйрса. Ошол жакшытырлар. Бул эми талаадагы ток-шоу деле эмес, мындай эле талаадагы мындай эле интервью болду. Майрамбек Рыспеков менен Достук командасынын оюнчусу. Бүгүнкү күндө Талас курама командасынын намысын коргоп, Кожомкулдун 130 жылдыгында оюнун көрсөтүп жатат. Эртең финалда Майрамбек Чүй командасымен ойношот. Ийгилик силерге. Кудай буйрса. Күчтүүсү жеңсин өзүң айтмакчы. Жакшытырлар мейле.